Талибан кыймылыны ким түзгөн? Алардын максаты эмне? Эмне себептен 70 миң талибандардан 38 миллион афганстандыктар коркушат? Бир эле Афганстан эли эмес, бүгүнкү күндө талиптер дүйнөнү коркутуудабы? Ассаламу алейкум достор, сиздер менен Кыргызтоп каналы. Мындан алдыңкы Афганстан өлкөсү тууралуу чыгарган видеодо 1000 лайк топтосоңуздар, талибандар тууралуу да видео чыгарабыз деп убада берген элек. Азаматсыздар 2000ден ашуун мага жакты белгисин койдуңуздар. Демек, бүгүнкү чыгарылышта талибандар тууралуу кызыктуу фактыларды айтып, жогорудагы суроолорго жооп берүүгө аракет кылабыз. Достор, бул видеобузга лайк коюп колдоп кетүүңүздөрдү суранабыз. А биз сиздер үчүн ар дайым кызыктуу видеолорду чыгарууга аракет кыла беребиз. Кеттик анда эмесе. Талибан кыймылыны ким түзгөн? Мухаммед Амар деген инсан түзгөн. 1959 же 62 жылы жарык дүйнөгө келген. Өзү кедейлердин үйүндө туулган. Бул инсан тууралуу интернетте маалымат абдан аз. Медреседе илим алган жана 1979 жылы Афганстан өлкөсүндө болгон согушка 20 жашында эле катыша баштаган. Болжол менен 35 жашында Талибан кыймылыны түзүп, Афган бийлигин басып алган. Талибан деген сөз эмнени түшүндүрөт? Пушту тилинде студенттер дегенди түшүндүрөт. Талибандар булар медреседе ислам дини боюнча илим алган студенттер. 1980 жылы Афганстан өлкөсүнөн качып чыгып кеткен балдарды Пакистан өлкөсүнүн бийлиги атайын окуу жайда окуткан. Дал ошол өлкөдөн качып чыгып кеткен балдар ислам дини боюнча сабак окушуп 1996 жылы өз өлкөсүнө Афганстанга кайтып келип, бийликти колго алышкан. Эң кызыгы, талибандар илим алган медреселерде бир гана араб тилини, Куран окууну үйрөтпөй, жада калса курал кармап адам өлтүрүүнү да үйрөтүшөт. Талибан кыймылы 1994 жылы түзүлгөн. 1996 жылы Афган бийлигин колго алып, Афганстан өлкөсүн 2001 жылга чейин башкарып турушкан. 2001 жылы Американын душманы, дүйнөдөгү эң кооптуу деп аталган террорист Усама бен Ладенди Афганстан өлкөсүнө жашырып, Америкага өткөрүп берүүдөн баш тартканда, Америка Кошмо Штаттары бир гана Усама бен Ладенге эмес, талибандарга да каршы согуш жарыялап, Афганстан өлкөсүнөн алардын баарын кууп чыгып, Афганстанды президенттик өлкөгө айландырышкан. Талибандар булар бир улут же бир уруу эмес. Оба, талибандардын көпчүлүгү булар пуштун элдери. Бирок ошентсе да талибандардын арасында арабтар, өзбектер, тажиктер жана башка көптөгөн элдин улуттары бар. Эң башкысы, алардын баары чыныгы мусулман болуп, шарият көргөзгөн мыйзамдар менен жашаса болду. Бүгүнкү күндө Афганстанда 38 миллион эл жашап келет. Эң кызыгы болгону 70 миңи гана талибандар. Калгандары болсо жөн гана карапайым элдер. Башкача айтканда 38 миллион эл 70 миң талибандар түзгөн мыйзамдарга баш ийип жашоого мажбур болушат. А талибандардын мыйзамы чындыгында каардуу. Турмушка чыккан аялдар күйөөсүнүн уруксатсыз жада калса дүкөнгө чыкса да болбойт. Аларды катуу жазалашат. Мындан сырткары да көптөгөн тыюулар бар. Алар тууралуу кийинчерээк кеп кылабыз. Айтайын дегенибиз, бүгүнкү күндө Афганстандан өз жерини таштап качкан элдердин баары талибандардын тыюусунан коркушуп качып чыгып кетишүүдө. Себеби талибан бийликке келген соң, буга чейин Афганстанда мамлекеттик кызматта иштеп, талибандар менен каршы күрөшкөндөрдүн баарыны жазалашы толук мүмкүн. Талибандар гомосексуалдарга каршы, балким көпчүлүгүңүздөр 99% жарандары мусулман болгон Афганстан өлкөсүндө да гомосексуал кишилер болот беле дешиңиздер мүмкүн. Бирок канчалык таң калыштуу болбосун, Афганстанда эркек менен эркек жүрүү, бача бази деген салт бар. А талибандар бийликте турган кезде мындайларды өтө катуу аяосуз жазалаган жана мындайларга толугу менен тыюу салган. 2021 жылы талибандар кайра бийликке келишти. Дал ушул салтты карманган элдердин арасынан гомосексуалдар талибандардын бийликке келүүсүнө каалашпайт. Талибандардын максаты эмне? Жогоруда айткандай эле талибандардын көпчүлүгү булар пушту элдери. Пушту элдери болсо мусулмандар жана Пакистан өлкөсүндө жашашат. Булардын эң башкы максаты өлкөнү кафырларга алдырып койбоо. Алар өз өлкөсүнү жана динини коргоо үчүн согушат жана бийликке келип бир гана шарият мыйзамдарын орнотуу, ислам мамлекетин түзүү жана халифат орнотууну максат кылышат.
Бүгүнкү күндө алар өз максаттарына жетип отурушат. Аугастан өлкөсүнү бүгүнкү күндө алар бастырып алган учуру. Талиптердин кыймылына Кыргызстанда тыюу салынган. Башка көптөгөн өлкөлөрдө да Талибан кыймылына тыюу салышкан. Алардын катарына Россия да кирет. Россиянын бийлиги эмне себептен талиптерди жаман көрүшөт? 1999-жылы чечендер менен Россия бийлигинин ортосунда болгон согушта талибандар чечендерди курал жагынан да, акча жагынан да колдоп, Россия бийлигине каршы согуштуруп келишкен. 2010-жылы Россия Талибан кыймылына толугу менен тыюу салынган. Башкача айтканда, Россиянын бийлигини кулатуу үчүн, чечендерге жардам берип келгендиги үчүн талибандарды Россиянын бийлиги бүгүнкү күндө жаман көрүп келишет. Аялдардын укугу бүгүнкү күндө бардык эле өнүккөн өлкөлөрдө аял менен эркектер тең укуктуу болуп калышты. Жада калса Сауд Арабия өлкөсүндө да аялдарга мурдакыдай тыюуларды салбай калды. Талибандар болсо аял кишилерге абдан көп тыюуларды салып, алардын укугун тебелешет. Аялдарга иштегенге болбойт. Жакында эле талибандар банкка кирип, ал жерде иштеген аял кишилерди үйүңөргө баргыла деп жумуштан бошотуп, силердин ордуңарга эркектер иштейт дешкен. Мындан сырткары кыздар окубайт, жогорку билим эмес, жада калса мектепке да бардырбайт. Турмушка чыкканга чейин бирөө менен сүйлөшүп, кыз жигит болуп жүрсө, анда ал кызды таш менен сабашат. Эгерде аял киши ачык кийинип жүрсө, анда аны дүкөндө, коомдук транспорттордо жана башка жерлерде тейлебей коет. Мындан сырткары да көптөгөн аял кишилерге болгон тыюулар көп. Башкача айтканда, аял кишилер укуксуз. Көпчүлүгү талибандар менен игилди бир деп ойлошот. Талибандар менен игилдер бүгүнкү күндө бири-бири менен душман болуп келишет. Мындан сырткары талибандар менен душман болгон өлкөлөр АКШ жана Пакистан өлкөсү. Достор, бүгүнкү видеобуз соңуна чыкты. Талибандар тууралуу дагы кандай кызыктуу фактыларды билесиздер? Өзүңүздөрдү комментарийге жазып калтырыңыздар. Жана бул видеонун ссылкасыны өзүңүздүн досторуңузга жиберип, бул видеого мага жакты белгисин коюп, Кыргыз Топ каналына катталып кетүүнү да унутпаңыздар. Сиздер менен Бек Шамиров болду. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.